Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2025-жыл мен сиздерге Фуркаттын центрine жакын эле жерде жайгашкан көчөдө мына ушундай жери кенен болгон сатылуучу 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 2 участок, 10 соток туугандар. Анан мына ушундай чоң 2 кабаттуу үй дагы бар. Анан туугандар, бул жерде таза суу, свет, 2 местный септик дагы бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Менимче бул сатылуучу үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Баасы жана эсим номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Туугандар, келүү жолун түшүндүрөйүн. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы мына Фуркаттын круговойуна келесиздер. Флаг деле көрүнүп турат. Ошол жерден сиздер мына Мады тарапка 300 метр жүргөнүңүздөрдө мына сол тарапта көчө Ата Матышев көчөсүн көрө аласыздар. Ушул көчөгө кирип 350 метр түптүз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Дальше кетсеңиздер Мады болуп калат. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана эсим номери ушул видеонун экранында жазылган. Эсине чалып, кийин келип көрүп дагы кететкесиздер. Өзү бул үйдү салган экен, өзү дагы бир 4-5 жылдан бери жашаган экен туугандар. Эми акча керек болгонуна байланыштуу сатыкка чыгып аткан учуру. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Бирок үйдүн баасы жакшы эле баага коюлуп атат. Менимче 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Жанагы Ошалай трассасына деле жакын. Мына көчө менен дальше жүрсөңүздөр, жанагы Т бар го Фуркаттагы, ошол тараптан дагы чыгып кетсеңиздер болот. Ашуу магазини бар, ошол тараптан дагы чыксаңыздар болот. Кыскасы жолдору көп. 2 жолу бар. Так, туугандар, үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 2 участок экен, 2 кызыл китеби бар экен. Жери 10 соток, 5 сотоктан 2. Анан границаларын түшүндүрөйүн. Ушул жерден башталат забор, мына жерде вратанын местасы, анан забор. Забордун аягына чейин болуп калат туугандар. Жакшы да туугандар, 2 участок болуп атат. 2 кызыл китеби бар, 5 сотоктан 2. Кеңири, Кудай буйрса жашай бересиздер. Туугандар, условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар. Анан үйдүн 2 местный септиги дагы бар. Сиздер лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Кирип көрүп коюшсун. Балким ушундай даяр сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Мына вратанын местасы болот, кийин өзүңүздөр врата орнотуп аласыздар. Оңго бурулсаңыздар туугандарына, бул жакта сырткы ажатканасы, үйдүн алды стяжка болгон, бардыгы таптаза сонун болуп турган учуру. Туугандар, азыр мына жерде 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үйү мышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган. 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Үйдүн узун трассы 12,5 га 8,5. Ылдый тарабы 3 бөлмө бүткөрүлгөн, санузели бүт бардыгы бүткөрүлгөн. 1-чи кабаты даяр, өздөрү деле жашайт экен. 2-чи кабаты туугандар толугу менен бүт элек. Кийин алып каалагандай ремонт кылып бүтүрүп аласыздар. Ушундай. Мына сырткы фасадтарын көрүп атасыздар. Эми жүрүңүздөр. Мына коро тарабында көргөзүп берейин. Мына жагы мини бак, көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Эми секин чоңоюп аткан учуру. Так, лайктан басыңыздар туугандар. Дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, кирип көрүп коюшсун. Анан туугандар, бул 2 кабаттуу чоң үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, бул жакта топкасы бар. От жагып, үйүңүздөрдү кеңири жылыта бересиздер. Азыр мына жакта эшикти ачып кирип келебиз. Мына туугандар, бул үй чочогу, самор бардыгы даяр. Той топур өткөрө турган болсоңуздар, кеңири өткөрө бересиздер. Анан мына топка туугандар. Ушул топка менен үйдүн 1-чи кабатын, 2-чи кабатын жылыта бересиздер. Мына отоплениянын батарейкалары бардыгы бар киргизилген. Так, мына ол жактан деле эшиги бар экен. Ошол жактан деле мына топкага кирип чыгып турсаңыздар болот. Ал жак көмүркана болуп калат. Мына сырт тараптан деле кирсеңиздер болот. Мына жерин тосуп койсоңуздар деле болот туугандар. Эми ал жагын өзүңүздөр карап иштеп бересиздер. Ушундай үйгө мына тарапта да эшиги бар экен. Ошол жактан дагы кирип чыгып турсаңыздар болот туугандар. Так, жүрүңүздөр эми. Мына жагын озеки эле көргөзүп берейин. Сырт тараптан эле. Так, бул жагы тандыры, мына жагы болсо отунканасы, нар жагы мал сарайы, өйдө тарабы навес.
чөп дагы бир башка нерселерди жыйып турган. Кыскасы үйдүн төрт тарабында көрүп атасыздар, пескалок собор менен тосулуп, чек аралары такталган. Туугандар, эми азыр бул жерде 2 кабаттуу үйдү сырт тараптан эле көргөзүп кой деп ээси айтты. Кийин кимиңиздерге үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, келип өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүп, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Ушундай. Анан бул үйдүн 2 местный септиги бар. Экөөнү жасап койгом деди. Ал жакта сыртка жаткан нерсе деле бар экен. Мына көрүп атасыздар, стяжка болгон ылдый тараптары. Ал жактары көчөттөрү эгилген. Бардыгы жакшы сонун. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Мына жерден сонун көрүнөт экен, Ушул жерден тарткапмын да башында эле. Так, мына көрүп атасыздар, туугандар. Сыртка жаткан чоң үйү, бардыгы сонун. Жери кенен болсо жакшы да, туугандар. Кеңири, балдарыңыздар көп болсо дагы, конок келсе дагы мындай адамдын көптүгү билинбейт. Үй чоң, жер чоң болсо, билесиздер аны. Ушундай, туугандар. Паровой отоплениянын батарейкалары бөлмөлөрдө бар экен. Жана топкасын деле көргөзүп бердим. Топка менен эле ушул 2 кабаттуу үйдү жылыта бересиздер. Умный печка экен, салып койсоңуздар 8 саат өзү жылуулукту кармай берет. 8 сааттан кийин дагы толтуруп койсоңуздар, дагы 8 саат жылуулукту кармап өзү мынтип үйдү жылытып тура берет. Кечке барып ачып карай бербейсиздер, мындай айтканда, печканы. Ушундай, туугандар. Бул жерде эмеси азыр сырт тараптан эле көргөзүп кой деди. Туура түшүнөсүздөр. Жакын эле да Фуркат келип туруп, 1-чи кабатына кирип, 2-чи кабатына чыгып көрүп кетесиздер. Жакшы эле качествода салынган үйлөрдүн бири деди. Монолит плита ташталыптыр 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосуна. Бышкан кирпич экен. Просто ошо 2-чи кабат эле толук бүт эле экен, туугандар. Ушундай. Эми туугандар, баарыңыздарды кызыктырган ушул сатылуучу үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $130,000 бааланды. Анан кеми бар. Кеми бар, туугандар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалып сүйлөшүңүздөр. Келип көрүп кетиңиздер. Дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга жөнөтүңүздөр ушул үйдүн видеосун. Кирип көрүшсүн алар дагы. Караңыздар, сонун.